Ассаламу алейкум. Менин аты жөнүм Союзбек Сатаров. Кыргыз армиясынын катарында кызмат кылам. Мен кызматтан азыр келдим. Саат 11:52 өттү. Урматтуу кыргызстандыктар, аскер адам болгондон кийин аскер формасын кийип монтип коомчулукка чыгыш бул туура эмес нерсе. Буну жакшы билем. Аскердик уставтарга да туура келбейт. Буну да жакшы билем. Бирок кыргызда жакшы сөз бар. Баш кесмек бар, тил кесмек жок дейт. Ошон үчүн акыркы коомчулукта аскерлер, армия жөнүндө деген эле өлүмдөр жөнүндө бир эки ооз сөз айткым келди. Айтканга акымда бар, окугум бар деп ойлойм. Жана жыл башынан бери кокустуктан каза болгон 3-4 солдаттын айынан мына ушул күндө, азыр бүгүнкү күндө кыргыз армиясынын кадырын жер менен жексен кылдык. Аскерге акылы жеткени да жетпегени да, аскерде кызмат кылган кылбаганы дагы түшүнүп түшүнбөй олтуруп алып комментарийлер жазып, бул жакта кишини сүйлөтүшкө мажбур кылдыңар. Аскерлер эч качан монтип чыгып сүйлөбөгөн. Бирок баарыбыз отура берелиби? Кол кошуруп, силер бирок дагы көшөгөн артын көрбөй туруп, эмне мынчалык аскерди жамандап атасыңар? Урматтуу жердештерим, урматтуу кыргызстандыктар. Алхамдулилла, Кыргызстан мусулман өлкөбүз, мусулман өлкөдө жашайбыз. Алымдар айтып атат, адам жараларда эненин курсагында анын тагдыры жазылат деп. Ошол аскерде кокустуктан каза болгон жоокерлердин тагдырына ошол нерсе жазылган. Ажал Кудайдын тагдырынан ким качып кутулат? Ал жигит аскерге барбаса да үйүндө ошол күнү ошол саатта өлүшү мүмкүн го. Буну баарыбыз билебиз, эмнеге моюнга тана албай атабыз. Күнү түнү аскердик оор шартта, чек араларда, муздагы окоптордо дем алышы жок, майрамы жок, тууган уруктан мамилени үзүп коюп, кызматым деп мекенге болгон махабатынын артынан жарыбаган айлыкка жүргөн жигиттердин мээнетин эмнеге тебелеп атасыздар? Эмнеге аскерди билип билбей жамандайсыңар? Эмнеге? Аскерлер силерге эмне? Аскерде айбандар иштейби? Же аскерде Америкадан, Кытайдан келген офицерлер, сержанттар кызмат кылабы? Кыргыздын татынакай патриот жигиттери кызмат кылат. Үйүндө ата-энеси бар, артында үй бүлөсү бар. Эмнеге мынча аскерди кордоп, аскер жөнүндө жаман сөз айтып калдык? 90% элибиздин бар аскерди жамандап калды. Эмне себептен? Урматтуу кыргызстандыктар, акыйкатты карайлы. Аскерде кызмат кылган жигиттер бар, мына 500 000 кошунубуз бар, бизди мактанган. Мына былтыр мурдагы жыл деген эгемендүү алгандан бери кызмат кылган 500 000 армиябыз бар. Мына биздин мактанарыбыз. Учубуз кур эмес үчүн жок болуп кетпей келатабыз, урматтуу туугандар. Аскерде Кудайдын жазган тагдыры экен, каза болгон жигитти бетке кармап, аскерди жокко чыгардык го. Мына азыр барын уктап атасың. Түн жарым 12 болгон атат. Барын Фейсбукта бойдок аскерге милдеттүү жигиттер мына азыр чакырсак келбей, батыр болуп, бирок Фейсбукта жатасыңар. Азыр атыш болуп атат. Азыр согуш болуп атат. Мекенибизде босогобузда душман турат. Сен экөөбүздүн ата-бабабыз жаткан топурактын үстүнө келип зара ушатып, зына кылып кетип атат. Азыр ушул саатта, азыр мына. Муну эмнеге көрбөй атабыз? Өмүрүн арнаган, өмүрүн мекенге арнаган толтура офицер, сержант, прапорщиктер бар. Булардын чекесинен аккан форманы коз көрүнөт дейсиңер. Коздуктун артында эмне деген мээнет жатат? Кудайдагы айткан бардык нерсе мээнеттин артында. Намаз оку, башка кыл, анан бейишке. Ошонусуңар да ушундай коз форманын артында эмне деген мээнет жатат? Акылыңар жетпей армияны жамандайсыңар. Ошол чекесинен аккан мээнет кылган патриот жигиттердин мээнетин жер менен жексен кылганга бүгүн кантип жол берип атасыңар? Кыргыз армиясы бар үчүн тынч бейпил жашоо болуп атпайбы? Эмнеге балдар аскерге келбейт? Эмнеге? Анткени үйдөн тарбия жок болду да азыр. Үйдө тарбия жок. Мекенди сүйдөбөйт. Наоборот, мен мамлекетке карыз берем. Мага пособия бербесе, пенсия бербесе дейсиңер. Жакпай атса кетпейсиңби? 7-нчи атабыздан 100-нчи атабызга чейин ата-бабабыздын арбагы жатат. Караңыздар, кандай коз бейиштей жерде жашайбыз. Бул бейиштей жерди сактап калуу үчүн эмне деген мерни терди төктү. Кече кокустан өлгөн ошол 3 солдат эмес, тарыхта ушул бейиштей жерди сактайм деп 300 000 деген аскердин каны кеткен. Каны төгүлгөн тоолорубузда. Буну эмнеге айтпайбыз? Айкөл Манастан баштап кече курман жататкан балдарына чейинки батырларды мына бүгүнкү күнгө чейин мактанабыз. Барсбек Каган планетаны 3төн бирин башкарган. Биз каганат курганбыз дейбиз. Тарыхыбызга жалып алып мактанабыз күндүгө. Кечеги боюнда бар аялдын ичин жарып, мага кошуласың деп ультиматум кылган казактын акыркы ханы Керен Сарыны чөгөлөтүп башына алган кыргыздын азганактай жигиттери. Кыргыз эзелтеден тарыхта улуу эл, жоокер эл деп күнү түнү мактанабыз. Бирок акыйкатта бүгүн чыныгы жашоодо бул нерсе жок болуп атпайбы? Ата-бабабыздын айткан сөзү бар. Чептен элдин күчү бек деп. Мамлекет канчалык армияга акчаны көп бөлүп, курал алып, заборлоп, тосуп алганда да буякта духуң жок. Аскерди сүйгөн, мекенди сүйгөн патриот жигиттер жок болсо, анын баары эмне? Мына ушул чептен элдин күчү бек.
Мына азыр ушул саатта атышып атат, муздага копто жатат, түгүнөн сыз өтүп 20-18 жаштагы жигиттер. Алар бизден карызбы? Мына былтыр чабыша кетип коңшулар менен эмне болду? 20 жаштын тегерегинде кычыраган жигиттер каза болду. Ошол кезде барыбыз Facebook'tan 5'e çıksın dedik. Ertesi unuttuk. Mına burada günü kimin estedin oşo 3 balanı? Артында tukumu kaldı bir gelgen ömürde. Ümiti var ele, maksatı var, latenesi var ele. Mına hazır atışıp atat. Kuday saktasın da kança olsun oktiyet. Jürögün düküldep bir orunda otur albaysın. Ananдағы asker jaman barın karaysın. Instagram, Facebook, timelep erkek balдар kızlar daldağından başka koldan eşteke gelmeye kaldı hazır. Barın batırsın, çınıgı jaşı 10 balan askerge çakırsan 8'imi orumda kaldaysın. Ekon okuyayım dep kaçasın. Hepte armiyaga barbaş üçün bardık nesege barasın. Şeytan menen birgesin. Askerden kalganday patstava kılasın. Dağı başka neselerde kılasın. Senin jürögüngde mekenge bolgon makavatыңдын жокtuğunan bolup atpayбы. Bizden kийinki urpak erteң emnene maktanat. Barыбыз mына hazır 100% alternatif bolup aldık. Densolugum jarabayt dep. 100%. Kaysa akıbalga geldik bugünkü günde. Densolugum načar bolsa uyuңda oturbaysың. Россияны чимшип жүрөсүң бардык жеринде акча чогултуп. Эптеп bir машина алып алсам деп. Намыс үчүн деп. Намыс үчүн деп эмне үчүн мекенди коргобойсуң? Армияда коррупция, военкомат акчалат дейсиң. Чоп-чоң полковник, военкомдор. Мына азыр түн жарымда дарбазалар тыкылдатып жүрөт. Баланы армияга жөнөтүп койчу деп. Үйүнө чакырып аткансып, коркутасыңар телефон чалып. Прокуратурада иштейм, мен сотто иштейм деп. Намысың жок үчүн аскерге бут тососуң. Өзүң кызмат кылбагансың аткени. Тайекең бір жерде жақсы қызматтау үшін отырасың. Аскерде қызмат қылғаныңдағы бүгінгі күнде сындап жазасыңар. Мен де жазып қоймаймы? Тайнем үйінде пілдің баласы бар деп. Жигитсің бе? Өз көзің менен келіп қошыл. Коррупция ақчалат дейді. Сені қуалап алып атауы, қорқытып алып атауы. Емне ақша бересің? Чақырды бі? Жигитсің бе? Қырғызстанның жаранысың бе? Адамсың бе? Құранды айтып атады. Әлхамдулилля мұсылманбыз. Үйіңді қорға деп. Мына азыр үйімізде дұшман тұрады. Қатыңыздың ойынына қол салам деп тұрады мына. Sen jatasın Facebook'ta jamanda, asker jaman, bular atat, bular didapşına kılat dep. Ulunu sıylamay Kırgız'ın kanında, saltında, mentalitetinde var o. Askerde de oşol, burun kelgen, giyin kelgen cümşayt. Buranın balasını alıp çapkılagıday hayvandardı görgen emesmin. Mına askerde kızmat kılgan jigitler söylögülü, sözüm жалган bolsa. Emne komşuluk aytpaysa hakikatte, sizler kızmat kılıp atkanda, kimi geldi komandirler jes, palçanlar jarga takadı avtomat atam dep. Kimi geldi? Yok mu bunday derse? Askerlik sırrın bari sırtqa aytpayсың. Çımçıktay meyin elmenen alдағы kommentariylerini жазасыңар. Askerler mınday alat, anday alat dep. Atalar geçe sıymıqtары менен сүйлөп жүрөсүңөр. Марфлотта кызмат кылгам, анан Германияда кылгам, тиякта кылгам деп. Аталарыбыз Берлинге чейин кан кечип келген үчүн 15 республиканын алдында Чолпонбай атабыз жалындаган зотко төшүн тоскон. Ошоларды мактанабыз. Кечеги боюнда бар аялдардын ишин жарган, казактын келин сарысын чөгөлөтүп башын алган кыргыз назганактай жигиттери. Ошол тарыхыбыз менен мактанабыз. Бүгүн гана бирок. Бизден 50 жылдан кимди мактанат? Альтернатив болдук бардыгыбыз дейлиби? Мына азыр ушул саатта жатасың үйүңдө, атышып атат, муздага копто жатат. Анан армияны эмнеге жаман дейсиңер? Сен келип туруп катарыбызга кошул. Коррупция, военкоматтар акча алат дейсиң. Билбе? Келип кошул дагы аралаш, өз көзүң менен көр, анан сүйлө. Аскерде кызмат кылбаган жигиттерге тарынасың. Аскер адамдын түшүнүп поддержкага чыгышпайт. Жашоодо баары болот. Аскерде кызмат кылгандагы, кылбагандагы кадырланбай аткан заман болуп атат. Мен көрүп атам. Кыргызстанда жашап аткан башка улуттар унуттугар аскер жөнүндө ойлонгуңар келбейт силер башка улуттар. Ата-бабаңар башка жерден бакыт издеп таба албай, менин жериме келген бейиштей жериме. Эмнеге ойлонбайсыңар силер? Эмне барбайсыңар? Армияда улутка, жашка, жер-жерлерге бөлүнбөйт. Кыргыздын патриот жигиттери бар үчүн учубуз кур эмес үчүн мына ушул күнгө чейин жок болуп кетпей келатабыз. Бирок эмне үчүн өлөт деп эле ушул суроону бересиңер. Түшкө чейин TikTok'то уктаса түшкө чейин, түнү менен TikTok'то отурса, Facebook'то отурса, ал баланы аскерге алып барып форма кийип, курал карматып, киминди 2 жолу ырдатып, мекенди сүйгө үйлөтүп, согуш өнөрүн үйрөткөнгө түшкө чейин уктап көнгөн балаңар эртең менен тура албай атпайбы? Жүрөгүнө баш болуп чуркай албай атпайбы? Курал кармап чуркай албай атпайбы? Мекенге болгон махабаты жок болуп атпайбы анткен ал балалардын? Анан мен уктай албай атам, тура албай атам десип айтсынбы? Анан атынып атпайбы өзүн? Аталар эмнеге тарбия бербей атабыз? Апаларыбыз тандап тийди эле го. Ошол эмнеге бүгүнкү күндө аткарбай атабыз?
Аскерде кызмат кылдыбы деп апалар тандап жүрүп ийге тийгенсиңер. Кыздарыңардын баарын альтернативтерге бердиңер бүгүнкү күнү. Альтернативтер кыздарыңарды коргой албайт дагы.